Жогорку кеңеш кечээ 9 февралда Кыргызстанда автоунаалардын каптал айнектерин караңгылатууга уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Аталган мыйзам боюнча Жогорку кеңештин депутаты Кундузбек Сулайманов менен маектешип анын пикирин угуп көрдүк. Geçen günü ben ушул заседанияда айттым, отурумда айттым. Мен ал отурумда оюмдан кайтпайм. Себеби дегенде мен ошол тармакта иштеп келген адаммын. Эми бул правила дорожного движения дегенде обеспечение безопасности дорожного движения дегенде бул союзунан келаткан эксперттер целый институт талдап чыккан да. Ошондуктан бунун караңгылатуунун жол коопсуздугуна таасири бар экенин аны баарыбыз танбаш керек. Себеби дегенде баарыбыздан эле автоунаа айдайбыз. Жок дегенде ушул алдыңкы айнектериң ачык болуп, капталдарыңды көрүп турганыңа айдоочуга бул өтө ыңгайлуу да. Анан караңгылатып алсаң, бул эми сен күндүз гана айдабайсың да машинаны. Түнкүсүндө айдайсың ошол убакта. Оң жака бурганда, сол жака бурганда, тем более ылдамдыкта баратканда, кыймылда баратканда өтө тоскоолдук керек да. Дагы бир суроо, бул маселе мурда да көтөрүлүп, мыйзам кабыл алынып, бирок ошол эле учурда тиешелүү жетекчилер бул бизге кылмыштуулукту көбөйтүп атат, бизге кыйынчылык жаратып атат деп кайра бул маселени алып салды да закон үчүн. Анан кайра көтөрүлүп аткан эмне ошондо кылмыштуулук азайып кеттиби же көбөйүп кеттиби? Ошун кандай түшүнөсүз? Бул караңгылатуу кылмыштуулукка деле көп таасирин бербейт. Себеби дегенде кылмыштуулук дегенде биз ичинде ким баратканын деп түшүнөбүз да. Автоунаанын ичинде ким баратканын көрүшүбүз керек деп түшүнөбүз да. Эгерде кылмышка шектүү адам автоунаа айдап бараткан болсо, өзү зат менен бараткан болсо, анда көрсөң болот. Бирок кылмышкер өзү автоунаа айдап баратат деп ишениш кыйын да. Ал кылмышкер эгерде бир өзүнүн максатына жетиш үчүн башка бирөөнү айдатып дагы бекинтен өткөтө берет. Полго да жатып өтөт, багажникке да жатып өткөтө берет ал. Ошол сыңары бул деген ушул жол коопсуздук кыймылына гана таасир этет. Биз азыр мына бюджет деп атабыз, бюджетке акча түшөт экен деп атабыз. Ошонун артында адамдын өмүрү турганын дагы маани беришибиз керек да. Канча деген акча болбосун, бир адамдын өмүрү, же болбосо бир адамдын бир жаракат алышы бул чоң кайгы да. Эми мына жол кырсыктарын азайтуу маселесин карап көрөлү. Биз ошол бюджеттин акчасын толтурабыз деп атабыз. Где-то в пределах 8 миллион деп божомолдоп атышат. Эми мына былтыр дагы статистиканы карап көрдүк. Авариялар көбөйүп, адамдын өлүмүнө көбөйүп атат, адамдын жаракат алганы көбөйүп атат. Жана жаш балдардын аварияга катышып калгандар да көбөйүп атат. Ошондуктан биз негизи бул кайсыл пункт боюнча жол коопсуздугуна таасир эткен жактарды карасак, мына мисалы үчүн ылдамдыкты көбөйтүү боюнча өтө чоң көйгөйлүү маселе бар. Ошол штрафты көтөрсүн. Мен кош колдоп колдойм. Дагы башка деген дагы пункттар бар. Кызыл светке өтүү деген бар. Максып алынды айдоо деген бар дегендей. Мына окшогон муну санай берсең көп. Мына ошо статистиканы карап, кайсыл тартип бузуу болуп аткан маселени караса, ошол штрафтарды көбөйтсө мен кош колдоп колдойм аны. Бул ушул мыйзамды өткөрүү бул экономикага, бюджетти көтөрүүгө өбөлгө түзөт деген дагы тыянактарды айтып атышат да. Бул ошондой деп ойлойсузбу? Экономикага бир чоң салым түшөт деген болобу? Мен кошпой койбойт деп да айта албайм. Кошот, салымын кошот. Бул дагы эми биз азыр мамлекетте бир аз экономик тартыш болуп аткандан кийин кошот, кошпой койбойт. Но ошол эле катар ал жакта адамдын өмүрү да турбайбы? Адамдын жаракат алып турат дегендей. Биз эми жарандарыбыздын ден соолугу үчүн кайсыл акча менен алмаштырышыбыз мүмкүн? Туура. Ошондуктан айтып атпаймынбы, башка орусча айтканда башка пункт правил дорожного движения карап көрсүн, кайсыл боюнча авариянын саны көбөйүп атат. Кайсыл боюнча адам жаракат алышы, эми летальный исход деп коет орусча, баягы адамдын өлүмү менен байланышкан авариялык катталып атпайбы? Ошолорду көтөрсүн штрафтарын. Мен кош колдоп колдойм.
Бирок бул тонировка деген сөз бул кечээ өзүлөр да айтып атышат. Эч кандай эксперттен далилдеген эмес. Ушундан авария көбөйгөн эмеспи депчи. Эгерде бул далилденбеген болсо, анда бул жакшы нерсеге алып келет деген дагы нерсе жок болуп атпайбы? Значит, бул только мешать этет да. Мындан эч кандай правиланын өзгөртүү менен биз кырсыктын алдын ала албайбыз. Бул только мешать этет. Тем более өзүңөр деле зарылып жүрөсүңөр деме. Туура? Туман болгондо, күн жаап калганда, бууланганда сен өзүңдүн ачык айнеңдин көрүнбөйт. Көрүнбөй калат кедечи. А тем более когда сен иши караңгылап болсоң кантчы. Анан эми дагы бир маселе, бул жерде азыр суммасын койгондо коюп атышат. Суммасын койгондо 50 миңден деп атышат. 30 миңден 50 миңге чейин деп атышат. Эми биздин баарыбыз эле 50 миң деген төлөй элбет да биздин жарандарыбыз. Эки бөлүп албайбы? Бөлүп атабыз. Бөлүп албай элме? Бөлүп атабыз. Бай кедейге бөлүп атабыз. Эми буга чейин башка тармактан алып келсек, мынакей образовательный системага келсек деле, азыр частный школдорду ачтык. Мамлекеттик мектептерди ачылган. Ал жактан алып кетип, частныйга барып туруп, жөнөкөй мектепте бир 500 сомдон 1000 сомдон айына чогултабыз, ызычы кылабыз дагы, алып барып биринчи деген долларга окутуп атабыз балдарыбызды. Мына ошонун кесепети мына биз бай кедейге бөлүп атабыз. Себеби дегенде мугалимдердин дагы айлык акысы төмөндүктөн мына мугалимдерибиз да ошондой частный мектепке кетип атат. Азыр эми бу жерде бул жерде дагы биз эки кадамда бөлүп атабыз. Бай кедейге бөлүп атабыз. Мына азыр эртең эле бирөө чыгат дагы. Мен эмнем менен кеммин булардан. Мен деле машинам бар, тонировка кылсам болбойбу? Мен ооруп атам дегендер чыгат. Мен мындай бир балдарымды ташыйм күндүзү мектепке ташыйм. Мына ысыкта мында кыйналып атам, караңгылатып алышым керек эле деп алар да чыгат эртең. Ошондуктан бул эми туура эмес нерсе да булчу. Мен как өзүмдүн ушул тармакта иштеп кеткен адам катары мен колдобойм бул мыйзамдычы. Менде суроо болуп атат. Кечээ Исхак Хасанович айтпадыбы, баягы конституцияга туура келбейт депчи. Ошол жерде так жазылып атат да, мынтип бай кедейге бөлгөнгө болбойт. Бул конституцияда тыюу салынып атат. Анан ушул конституцияга каршы келген мыйзамдын өзүн жоопкерчиликке киргизүү кандай кабыл? Деги эле туура эмес. Мен башында каршы чыккам, дагы эле каршы чыгам. Кечээ күнү просто жанагы берки башка мыйзамдуулар менен кошуп өткөрүп жазып коюштур, бир токтом добуш кылып коюптур, ошон үчүн гана көп өтүп кетти. Эгерден бул мыйзамды өзүнчө эми кийинки отурумда да өзүнчө алып чыкканга талап кылабыз. Ушул именно ушул тонировка боюнча, жана караңгылатуу боюнча өзүнчө алып чыккыла деп талап кылабыз. Мен талап кылам ишини. Ошондо анан кийин да көрөбүз. Эми бардык адамдардын дагы ой пикирлери бар. Мен аларды сындай албайм. Ар кимдин өзүнүн ою бар. Менин өзүмдүн жекече оюм, мен буга каршы чыгам. Рахмат. Анан менде бир суроо болуп атат. Тиги баягы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бюджетти 400 миллиарддан ашыкка толтурабыз деп атпайбы? Анан ошол 400 миллиарддан ашыкка толтурууну мына ушундай майда жолдор менен пайдаланып анан толтуруу аракети эмеспи бул? Ушул сыяктуу элдин жолунан кайыштылып, ар кандай налогторду киргизип, ар кандай салыктарды киргизип анан акча топтоо эмеспи? Эми кабинеттер министринин төрагасы ал айтылып аткан сөзү боюнча толуктоолорду өзүнөн да сурайбыз, кайсы булактан алып атканын. Бирок бул дагы ошол жака кошулушу мүмкүн. Бул дагы ошол бир бюджет толтуруунун бир касиети болушу мүмкүн. Бирок биз бул жерде адамдын тагдыры менен, адамдын келечеги менен ойношубуз керек. Мен ошону айтып кетет элем да. Мен дагы каршы эмесмин. Бюджетте бизде аябай көп акча болсо, мамлекетибиз бай болсо, кедей кембагалдарыбыз деген жок болсо деген мен дагы кыргыздын патриот эле адаммын. Бирок ошонун артында дагы орусияда последствиясы кандай болуп калат деген дагы ой мени четке калтырбайт да. Ошондуктан мындай маселелерди бир аз дыкатыраак карап койгонубуз туура болот деп ойлойм.